Өлкө башчысы Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы испаниялык Барселона клубунун легендалары менен жолдоштук беттеште ойнойт. Бул тууралуу 18 августта мамлекет башчысынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Маалымдалгандай, анда президент Жапаров Азия легендалары командасынын курамында оюн талаасында чыкмакчы. Футболдук беттеш 30 августта Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 20:00 башталмакчы. Белгилеп кетсек, Барселонанын жылдыздары Кыргызстанда 3 күн 28 августтан 30 августка чейин болмокчу. Алар испаниялык клубдун Жалалабадтагы академиясынын расмий ачылыш аземине катышып, Бишкекте жолдоштук беттеш өткөрүшмөкчү. Бишкек шаарында мыйзамсыз курулган имараттарды алуу иштери улантылууда. Бул тууралуу бүгүн 18 августта кала мэриясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мэриянын жер пайдалануу контролдоо боюнча башкармалыгы тарабынан 14 августтан 17 августка чейин өз билемдик менен курулган курулуштарда эскиздик долбоорлорго ылайык келбеген кирүү топторун, ошондой эле муниципалдык аймакта мыйзамсыз тургузулган имараттарды бузуу боюнча иштер жүргүзүлгөн. 4 күндүн ичинде башкармалык тарабынан 38 объект демонтаждалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин Кыргызстандагы программалык координатору Осман Устанын 3 жылдык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, Эдил Байсалов Осман Устага өлкөнүн координатору катары аткарган иштери үчүн ыраазычылык билдирип, анын Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы достук жана кызматташтыктын жаңы көпүрөсүн курууга кошкон салымын жогору баалады. ТИКа эки өлкөнүн ортосундагы салттуу боордоштук мамилелерин чыңдоо менен Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү жаатында көптөгөн маанилүү долбоорлорду ишке ашырып келет деп айтылат маалыматта. Өмүрбек Чекебаев Берлиндеги резиденциясын айкалыштыруу менен Кыргызстандын Финляндиядагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн 18 августта президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Чекебаев Өмүрбек Черкешович Берлин шаарындагы резиденциясын айкалыштыруу менен Кыргызстандын Финляндиядагы элчиси болуп дайындалды деп айтылат маалыматта. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын чакыруусу менен 20 августта Будапешт шаарына иш сапары менен бармакчы. Бул тууралуу бүгүн 18 августта президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Ага ылайык, мамлекет башчысы Венгриянын улуттук майрамына жана жеңиш атлетика боюнча дүйнөлүк мелдешке, ошондой эле 19 августтан 29 августка чейин өткөн иш-чараларга катышмакчы. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдиргендей, аталган иш-чарага башка мамлекет башчыларынын да катышуусу күтүлүп жатат. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Бүгүн 19 августка карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 87 тыйындан сатып алынса, 88 сом 28 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 93 тыйындан болсо, сатуу 96 тыйынга чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 95 сом 23 тыйындан болсо, 96 сом 23 тыйынга чейин барууда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардын курсу 88 сом 27 тыйын деп көрсөтүлөт. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.